Үчүнчү микрофон. Десеңер, ата журт Кыргызстан Талиева. Арбаңыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар, кабинет министрликтин мүчөлөрү, Акылбек Сөнбекович. Мына мен урматтуу төрага бүгүнкү мына күн тартыбында каралып аткан биринчи маселелер бул эми АТР маселеси болуп атат. Өткөндө да мен сунуш бердим эле, ошол убакыт өтө алтынга тете, убакытты бачымдап ишке киришсе деп мына бүт состав курам келип олтурат. Азыр эми жаздын бир күнү бир жылга тете да. Айыл чарба жумуштары кайнап турат. Шаардын мэрлерине президент тарабынан ополтоодой тапшырмалар берилип атат. Булардын убактысын албашыбыз керек. Өткөндө Акылбек Сөнбекович өзү презентацияны абдан жакшылап берген, түшүнүктүү кылып. Мен бүгүн ошол күн убакыттан пайдаланып, талкууну, суроо жоопту токтотуп эле, ошо экинчи, үчүнчү окуудан ошо 5 фракциянын лидерлеринин сунуштары бар деп атат. Ошол экинчи, үчүнчү окуудан талкуусу жок кабыл алып берсек дегим келип атат да. Мен сунушумду добушка коюп койсоңуз, анан Акылбек Сөнбековичке мен бир сунушум бар эле. Айтып коеюн, убакыттан пайдаланып, кайра убактысын албай. Муногу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун биз мына кече жогорку кеңеш 3 окуудан кабыл алып бердик. Бул ондогон жылдардан бери ишке ашпаган бул тарыхый долбоор. Мына сиздердин өкмөттүн ошол сиздердин тагдырыңыздарга туш келип турат. Садыр Нуркожоевичтин тагдырына туш келип турат. Эмне үчүн ондогон жылдардан бери кабыл алынбады? Саясий эрктин жетишсиздигинен кабыл алынбады да. Мен ушул учурдан пайдаланып, Садыр Нуркожоевичтин саясий эрки жетишип, сиздин өкмөттүн курамынын эмгеги, ополтоодой эмгегинин негизинде ушул чоң эмгек жасадыңар. Бул айтып баягы эфир үчүн, коомчулук үчүн айтылбаган канча бул жерде макулдашуу, эки макулдашууда чоң сүйлөшүүлөр болду. Эми аны айтып бере албаган нерселер көп экен, биз уктук. Ошон үчүн мен ыраазычылык билдиремин. Ушул проект ишке ашып кетишине. Мен кече да убакыт болбой калды, айта албадым. Өкмөттүн жакшы иштеп атасыздар. Ишиңиздерге ийгилик. Бул чоң долбоор, Акылбек Сөнбекович. Мына тагдырыңыздарга буйруп, ушуну ишке ашырыңыздар. Эми процесс мына 5 жылдык макулдашуу түзүлдү. Кайра иш-чара кийинки жүргүзүлүп аткан иш-чаралар бачым болсун. Элибиз күткөн бул чоң долбоор, элдин тагдырына бир чоң бир бурулуш жасалып атат. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип, төрага мен сунушумду добушка коюңуз. Ошол талкуусу жок, колдоп берсек. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Ассаламу алейкум. Ыйман Нуру Кадырбеков. Биринчиден 23 июнь мамлекет кызматкерлердин күнү. Ошол майрамыңыздар менен куттуктайм. Ал күнү жыйын болбой калат экен, ошон үчүн барыңыздарды куттуктайм. Мамлекет жүгүн тартыш оңой нерсе эмес. Бул жерде мамлекет кызматтан келгендер аябай көп. Бул биринчиден. Экинчиден, өтө маанилүү маселе. Жакында биз каникулга кетебиз. Бирок бир маселе качантан бери айтылып келатат. ОПГлар кармалып атат, аттарын көрүп атабыз, жүздөрүн көрүп атабыз. Коррупционерлер кармалып атат, аттарын көрүп атабыз, жүздөрүн көрүп атабыз. Бекинип алып вебкам уюштургандар кармалып атат, аттарын көрүп атабыз, жүздөрүн көрүп атабыз. Ошол эле мезгилде бекинип күнөө кылгандарды деле таап атпайбызбы? Жанагындай мамлекеттик бир төңкөрүш кылабыз деп жашырынып алып сүйлөшүп аткандарды деле таап алып атпайбызбы? Бирок бир нерсеге таң калып атам да. Бинардный опцион деген ат менен, Ringo Trade деген ат менен, же болбосо криптовалюта деген ат менен электрондук казино уюштургандардын теге эле аттары чыкпай атат да. Өткөн жылы мага бир кат келди, Ички иштер министрлиги рейд кылыптыр, менин кабарым жок эле. 44 ошондой точканы жаптык деген маалымат берилиптир. Катка ылайык, чынбы жалганбы мен өзүңүздөр тактап көрүңүздөр. Бирок точка жабылган менен ким уюштурду, мен өңдөрүн көрө элекмин, аттарын уга элекмин. Мурда ойлойт элем аркасында ОПГ турат деп. ОПГ жок. ОПГ башчылары жок кылынды, таркатылды. Алар айтып атат, мынары ОПГ болбойбуз деп. Азыр эми суроо пайда болот экен. Эмне үчүн алардын аттары чыкпайт? Көз көрүнүп иштеп атса дагы. Тиги вебкамдарга бекинип алып иш кылат экен. Ошолорду деле таап атпайсыздарбы? А булар жолдун четине, эгер Ringo Trade деген билип алсак, точка кофе деп атын өзгөртүп алат экен. Барып журналисттер үйүктө кылып атат. Аларда кааласа киргизет, каалаган убакта кубалап чыгат экен. Ушулардын аркасында ким турат деген суроо пайда болуп атат элдер арасында. Таасирдүү инсандар турат го деген өзүбүздү өзү жаманат кылып атабыз. Мына каникулга кеткенден кийин депутаттар айтпай калды деп алар 2 ай эшек жайлоого чыгып кетпесин. Контролдоп туруп, аттарын, жүздөрүн көрсөтүңүздөрчү бизге.
2 айда канча адамдын тагдыры талкаланат, канча адамдар банкрот болот, канча адамдар өзүн өзү өлтүрөт, канча үй бүлө бузулат. Ошон үчүн ушуну бир айтып коеюн дедим, протоколду тапшырым Мурат төрага. Ушуну бир өзгөчө көзөмөлгө алыңыздар. Анан 2 ай бою булар дагы семирип кетишпесин. Чоң рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Норматив ата жұрт Кыргызстан. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, Акылбек Сөмбекович. Биз Кыргыз мамлекетинде тарых жаралып аткандыгын моюнга алабыз. Кече дагы биз ошол тарых жаралып Кыргыз мамлекетин 30 жылдан ашык эгемендүү мамлекет болгондо биринчилерден болуп Кумтөрдөн кийинки кече биз темир жолду колдоп бердик. Чын көңүлдөн. Көз коркок кол батыр дейт. Саясий эрк жетип турган болсо, духу күчтүү жетекчилер чечкиндүү кадамга барса, мамлекеттин арасында жакшы иштер болуп аткандыгы бул тарых тастыктап, тарых барактарына жазылып атат. Бүгүнкү АТР боюнча маселени дагы биз кош колдоп колдойбуз. Бул дагы кайсы бир мезгилде боло турган иш болчу. Жоопкерчиликти алган киши жок болуп келаткан сүрүлүп. Бүгүнкү күнү экинчи жана үчүнчү окуудан буюрса фракциялардын чечимдери бар. Сөзсүз түрдө депутаттардын бардыгы колдоп берет деп ойлойм. Биз кабыл алып беребиз. Бирок бир гана нерсени айткым келет төрага. Акылбек Сөмбекович жетектеген кабинет министринин өкүлдөрү, 7 дубандын жетекчилери, 2 шаардын мэри, жалпы ушундай состав сентябрга чейин эс алышат. Биз кетебиз эртең бир жумадан кийин эс алууга. Бизден эс алышат да, унчукпайбыз, тийишпейбиз. Ошондуктан мен ушундай сунуш кылам. Азыр Акылбек Сөмбекович менен командасынын келгенинен пайдаланып, депутаттардын суроо талаптары бар экен, ошолорду айтып деп алсын. Анан кийин биз эс алууга барып, айтылган сөздөрүбүздүн аткарылышын көзөмөлдөп карап турабыз. Ошондуктан азыр келип эле жолугушуп эле тарап кетпейлик. Өкмөттүн курамын кайра бара болуп карашты эле кыйын. Депутаттардын бардыгы эже айтыңыз аксакал катары деген үчүн мен чыгып айтканга мажбур болуп атам. Төрага биз сөзсүз түрдө АТРди Кудай кааласа колдоп беребиз. Сунуштарыбызды айтканбыз, презентацияны көрдүк. Болгону ийир отуруп түз кеңешип, депутаттар суроолорун айтып, сүйлөшүп, такташып алайлык. Ансыз деле ар түрдүү маселелерди алып салдык. Саат 12ге чейин убактыбыз бар. Ошондуктан ушул менин сунушумду дагы колго салып коюшуңузду суранам. Сүйлөшүп алып, бири-бирибизге суроо жообуз кылып алып, анан кийин колдоп берип, чечимди кабыл алып, ак жол каалайлык өкмөт мүчөлөрүнө. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан, Эмил Токтошев. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу Акылбек Сөмбекович. Бүгүн мына эң маанилүү мыйзамды талкуулайлы деп турабыз. Өкмөттүн 40тан ашык мүчөлөрү келди. Бул административдик, аймактык түзүлүш мыйзамдары Акылбек Сөмбекович билесиз, биз 6-чакырыштан баштаганбыз. Бул саясий, экономикалык өтө маанилүү мыйзам. Элдер баары карап турат. Биз суроо жооп бериш керек. Албетте кемчиликтер бар. Биз колдойбуз деген жокпуз. Биз колдоп, ушул жерден сунуштар киргизип, кең талкуулайлы деп бүгүн карап отурабыз. Биз эми, урматтуу коллегалар, биз ушу 7-чакырылыш элдин оюнда, элдин эсинде колдоп коелу, талкуулабайлы деген сөз менен калтырмалып калды да. Биз нотариусту айырма жок болуп калды. Анда эмне отурабыз анда? Суроо бербей талкууласак ушундай мыйзамды. Анда келбей эле коелу. Комитеттин бесин бериңиз төрага, кол коюңуз, кете берсин да. Бул эмне деген эми? Биз элдин өкүлүбүз, элдин бизде да талаптары бар, элдин ою бар, элдин оюн айтабыз. Колдоп коелу, талкуулабайлы, колдоп коелу болду. Ушул эки сөз менен 7-чакырылыш элдин эсине калабыз. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, биз суроо жооп бериш керек. Мурда коллегам сунушту мен каршы чыгам. Биз депутат болсок, талкуулайбыз. Жок, депутат менен биз натуралист болсок, анда азыр мен анда печат басайын да, анда колдоп коелу анда. Талкуулабайлы. Анда кете берсин да бардыгы. Рахмат. 4-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Акылбек Сөмбекович, урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы? Мына бүгүн ар кандай маселени алып койгон себебинен мен маалымат катары эле айтып коеюн дедим. Мурунку жумада Жанар Кубанычбек экөөбүз Япония мамлекетине, Токиого барып келдик.
мына кечээ депутатка чоң ыраазычылык билдирем. Мына 3 меморандум боюнча мына саламаттык сактоо багытында ЖДС, анан гражданский авиация боюнча колдоп беришти кечээ келишимге. Бул эми маалымат катары мына биз көптөн бери саламаттык сактоо багытында мына кечээ бир жанар көз барып келдик, мырза көз. 2 маммограф онкологияга көкүрөктүн рагына каршы мына 2 жылдан бери сүйлөшүүлөрдө мына ошол тизмеге кезексиз коюп берди. Анан тышкары мына Чүй областына мына быйыл жылдын аягына чейин 7 миллион 300 миллионго чейин эндоскопия УЗИни мына алып келип 2025 жылдын башында коюп беребиз деп айтышты. Мына Баткенге мына губернаторлор отурат. 2025 жылы 5 миллион 300 миллионго чейин техникаларды коюп берүүгө мына жакын арада мен кечээ сүйлөштүм. Транспорт министринин орун басары колгонго Токиого кетип баратат. Анан ошонго байланыштуу мына дагы кечээ жакында эле 3 миллион долларга мына Бишкекте КТ МРТ коюп беришти. Бул 2020 жылы коюлган социалдык экономикалык өнүгүш боюнча. Мен бул маалымат катары берип коюш керек. Себеби мына эмки вторник күндө дагы көп долбоорлорду колдоо боюнча дагы сүйлөшүүлөр болот дейт. Ошону мен бүгүн ар кандай маселелерди айтайын дедим эле. Ошон үчүн мен урматтуу депутаттарга чоң ыраазычылык билдирем. Убагында тез ошо 3 окуудан колдоп бергенине. Анан урматтуу депутаттар, мына азыр дагы депутаттар чыгып айтышты. Мына атырмын биринчи окууда биз карадык. Азыр бүт бара жумушка барыш керек. Ойлойм, азыр жана талкуу эле колдоп берген боюнча. Рахмат. 3-чү микрофон. Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу төрага, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу депутаттар. Биздин комитеттин бир чечими бар эле. Ушул төраганын орун басарын шайлоо боюнча бүгүнкү күн тартибине киргизип койсоңуз, бүгүн шайлап койсок жакшы болот эле. Рахмат. 5-чи микрофон. Урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы? Урматтуу коноктор. Конституция боюнча, мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин анча деле көп укуктары жок. Алардын арасында ошо административный территориальный реформа. Ал биздин түзмө-түз милдетибиз, укугубуз. Ушул маселени биз талкуулабай карасак бул туура эмес да. Төрага кайрылгандан кажети жок. Нурлан Тургунбекович депутаттын сунушуну тошко койгонго милдеттүү, мен аны түшүнөмүн да. Ошондуктан мен түзмө-түз Талиева Камила карындашыма кайрылып атырам. Сунушуңузду кайра тартып алыңызчы атка. Кереги жок ал. Талкуулай берели, убакыт бар. Түшкө чейин мен кайрылып атам, сунуш катары суранып атам. Болгон ушул. Эч ким сизди милдеттүү кыла албайт да. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мен азыр Камила Абдыразаковнун сунушун добушка коем. Биринчи сунуш берди. Талкуусуз экинчи, үчүнчү окууда колдоп берейли деген. Алмаз Акынжанович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Нурланбек Тургунбекович бүгүнкү күн тартибине Кыргыз Республиканын салык салуу жана социалдык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун киргизип бериңиздерди суранам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, Камила Абдыразаковнун сунушун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 52-14 каршы бар 66 сунуш өттү. Урматтуу депутаттар, сунуш өткөндөн кийин анда комитеттин төрайымы Чолпон Алыевна, сизге мен комитеттин корутундусун окууга сөз берем. Урматтуу депутаттар, бул 3 маселе бир пакет менен. 3 маселе, маани, маңызы бир. 3-чү микрофон. Чоң рахмат. Эми суроо талкуу жок болгондон кийин бул жактан айтууга туура келет. Саламатсыздарбы? Акылбек Усунбекович, өткөнгү 13-июндагы жыйында мен Баткен облусу Лейлик району боюнча суроо көтөргөн элем ушул АТРдин алкагында. Биздин ошол Лейлик районунда сиздердин ошол министрлер кабинетинин 52-токтомунун негизинде
биздин кызматкерлер кыскартуу болгондугу жөнүндө сиздерге айткам, суроо бергем, туурабы? Бирок сиздердин жообуңуздар бул 52-чи токтом менен президенттин жарлыгы бул эки башка бири-бирине эч кандай бөгөт болбойт деген жооп болгон ушул жерден. Эсиңиздерде болсо. Бирок сиздердин ушул 52-чи токтом президенттин жарлыгынын негизинде чыккандыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн. Анан кийин сиздердин ошол кыскартуу, биздин Лейлек районундагы кыскартуу ушул сиздердин 52-чи токтомдун негизинде болуп атат. Ошол себептен бул катаңыздарды моюнга алып, эми сиздер мүмкүн бул жалпы республика боюнча бергенсиздер, бул президенттин указы боюнча, жарлык боюнча Баткен, Лейлек райондору эч кандай токтотулуп турсун деген президенттин жазуусу бар. Так, указда. Бирок ошого карабастан сиздер биздин райондо кыскартуу жүргөн болду да. Эми ошол себептен сиздер ошол өзүңүздөрдүн мүмкүн сиздер тараптан катачылык кетти, же болбосо сиздердин токтомду биздин жергиликтүү аким тарабынан же облус тарабынан кандайдыр бир катачылыктар кетти, ошолорду күнөөгө алып, эгер ошондой ката кеткен болсо жоопкерчилик жүктөлсүн. Ошол эле учурда ушул биздин кыскартылган 98 муниципалдык кызматкер жана ошондой эле 3 жергиликтүү кеңештин кызматкерлери 2024 жылдын 1 апрель күнүнөн тартып өздөрүнүн кызмат ордуларына калыбына келтирилсин. Ушул боюнча сөзсүз көзөмөлгө алып, ушуну аткарууну мен талап кылам. Урматтуу Нурланбек Тургунбекович, протоколдук поручение, протоколдук тапшырма берип коюңуз. Ушул маселе сөзсүз аткарылсын. Мыйзамсыз кыскартуу болду Лейлекте. Муну моюнга алыңыздар. Эки башка деген сөз такыр туура келбейт. Коомчулуктун алдында ушундай жооп бердиңиздер. Убакыт аздыгынан сиздер менен мен тартыша алган жокмун. Ошондуктан өзүңүздөрдүн токтомдун негизинде кыскартылган биздин кызматкерлерди кайра 1 апрелден баштап ордуна коюп, ошолордун бардыгын, анан кимдер тарабынан ушундай катачылык кетти, ошолор боюнча дагы мен сиздерден жазуу түрүндө жооп күтөм. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Темадан алыс чыкпагыла. Азыр эгерде бул каралып аткан мыйзам долбоорунан сырткары добуш берсеңер, микрофонуңарды өчүрөм. 5-чи микрофон. Акбөкөн Таштанбеков, Ысык округу. Биринчи окуудан каралып атканда ушул мыйзам, мен жалгыз депутат экенмин, жооп албаган. Кант парк боюнча суроо бердим эле Минсельхозго. Минсельхоздон кантка өткөрүлөбү ушу АТРдин эмесинен. Ошо парк менен кошо жасап атасыңарбы? Ошол боюнча эле или азырбы же кат жүзүндө жооп берип койсоңор. Рахмат, 3-чи микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Сиз менин сунушумду да колго коюшуңуз керек. Себеби Камил Абдыразаковдун айткан сөзүн мен деле кайталадым. Ал 2-3 окуудан АТРди биз сөзсүз түрдө колдоп беребиз карап туруп деп. Менин сунушум өкмөттүн курамы тарабай туруп, беттешип отуруп, эки тарап суроо жоопторубузду берип алайлы деген сунушту бергенмин. Ошон үчүн колго салып коюшуңузду мен суранам. Рахмат. Сиздин сунушуңузду добушка койбойм, себеби дегенде Камил Абдыразаковна биринчи сунуш берди, анын сунушу өткөндөн кийин экинчи жолку кайрадан сиздикин коюштун зарылчылыгы жок. Туура түшүнүңүздөр. Урматтуу депутаттар, жумушка өтөйлү. Урматтуу депутаттар, ордун алсаңыздар. Биринчи сунуш өткөндөн кийин сиздин сунушуңузду коюштун зарылчылыгы жок. Урматтуу депутаттар, орун алсаңыздар. 3-чү микрофон. Ишеним фракциясы Ормонов. Албетте, добуш менен чечебиз бардык нерсени, урматтуу төрага, бирок туура эмес болду. Биринчи окууда биз талкуулаганда ушул жерде айыл башчылардын саны кыскарбай калат деген конкреттүү ынанымдуу айтылган эле. Ошондо айыл башчылар кыскарбай калган болсо, үнөмдөө канчага азайды? Себеби 1 миллиард 800 миллион сом айыл башчылар менен бирге болчу да, кыскартылган Акылбек Өсөнбекович. Эгерде аларды ордунда калтырсак, ошондо
канчага азайды дагы ошол бүт айыл башчылар калдыбы, калган жокпу? Өзгөртүү киргизилдиби, киргизилген жокпу? Акылбек Үсенбекович, өзү процедурага жооп бербейсиз, бирок жооп берип коюңуз азыр, бул маанилүү. Мен өткөндө дагы сизге айттым элем, азыр да айтып коеюн. Муну айыл өкмөтү менен акимдер, жергиликтүү бийлик чечет. Канча айыл башчы керек өзлөрүнө. Канча айыл башчы керек болсо, биз ошончо акчасын беребиз. Ошондон кийин үнөмдөлгөн акчанын суммасы чыгат. Акылбек Үсенбекович, бул жерде айыл өкмөтү менен райондун акимдеринде эмески, биз президент менен бирге талкуулаганда да ошол сөз айтылган. Айыл башчылар бул бийликтин эң ылдыйкы эл менен иштеген звеносу. Ошолор кыскартылбай калсын деген сунушту бергенбиз. Ошол жерде бардыгы макул болгон болчу. Мен ошону гана сурап атам. Демек, ошол бойдон калыш керек. Ушул азыр буларды сунуш бергеле, керекпи керек эмес дебей, 3 айылга 1 айыл башчы деген бул туура эмес. Улукбек Зулпукарович, керек болсо айыл башчылар көбөйүшү мүмкүн да. Керек болсо көбөйүшү мүмкүн. Керекпи? Көбөйтөбүз аларга. Акча таап беребиз. Аны эми сиз экөөбүз чечпейсиз, жергиликтүү бийликтегилер чечип келсин, биз колдойбуз дебедикпи? Керек болсо. Анан оны үй турган жерге 1 айыл башчы коебуз деп мен сизге айта албайм. Бирок айылдын көлөмүнө карата булар өзүнүн сунуштарын берсе, биз аларды колдоп берүүгө даярбыз. 3 жылга бул акчанын баарын жергиликтүү бийликтеге калтырабыз. Биз республикалык бюджетке алып кетпейбиз муну, экономияга. Демек, бул жерде азыр Жети областынын губернатору акимдерге так айтып коюңуздар, айыл баштар кыскарбаш керек. Бул чечим кабыл алынган чечим. Рахмат. Рахмат. 5-чи микрофон. Ушу менен бүтүрөйлүү ортого чыкпасаңыздар, урматтуу депутаттар. Чечим кабыл алдык, добуш бердик, ошо менен кетейли. 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен кечирим сурап атам экинчи жолу. Тактоо иретинде биринчи биздин чечимибиз бул повестканы күн тартибин бекиткенбиз. Ушундо талкуулап карайбыз дегенбиз да. Экинчи, Камилет Алиеванын сунушуну эми көпчүлүк менен кабыл алды, айла жок, баш ийебиз. Мен айткым келип атат. Бул жерде Акылбек Үсенбекович, мындай эрегишип катуураак жооп берген токтотсоңузчу. Жок дегенде адаттагыдай карап көрөлүчү, ойлонуп көрөлү, эсептеп көрөлү деп айтпайсызбы? Кагып таштаган адатыңызды токтотсоңузчу. Чөт бул эмне деген сөз? Керек болсо төлөп беребиз деп. Бул сизге жеке кайрылган эмес да. Жыйынын агышта Улукбек Зулпукарович сунуш берген. Силер баарыңар макул деп айткансыңар. Айыл башы болуш керек деген. Ошо мыйзамда жазылган эмес, ошол себептен суроо болуп атат да. Жазылса жазылсын, жазылбаса мындай чечип беребиз деп жөнөкөй тил менен айтсаңыз, мен ойлойм ошондо жакшы болмок да. Мен бир аз сизден улураакмын, ошон үчүн мен тарынбаңыз, мен айтып койдум да сизге. Рахмат. Акылбек Үсенбекович, ушуну биринчи окууда да айтканбыз, урматтуу президентибиз менен жолукканда да президентибиз айткан, айыл башчылар калат депчи. Ушуну мына азыр экинчи окууда ушул маселе киргизилиш керек азыр мына. Бул туура көтөрүлгөн маселе. Эч бир эмоцияга алдырбай, туура нерсени туура кылып бузбай кете берейли. Урматтуу депутаттар, анда биринчи маселе Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлиндеги административдик аймактык бирдиктери жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Комитет экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алууну сунуштайт. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын администрациялык аймактык түзүлүшү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Комитет экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алууну сунуштайт. Демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган.